Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар? Бүгүн биз силер менен адаттагыдай эле кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабак баштаардын алдын мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Ошондой эле мен силерге төмөнкү алтын эрежелерди сунуштайм. Ата-энебиздин сөзүн угуп, тартиптүү болобуз. Тазалыкты сактайбыз. Мугалимдин берген тапшырмасын аткарабыз. Эмеси балдар, китеп, дептер, калем сабыбызды алып, сабакка даяр болобуз. Балдар, биз силер менен өткөн сабакта биздин Кыргызстан деген теманы өткөнбүз. Кыргыз мамлекети, анын символикалары, территориясы, аймактык бөлүнүшү, башкача айтканда, областтары жөнүндө маалымат алдык. Ал эми бүгүн болсо Кыргызстандын Борбор шаары жөнүндө өтөбүз. Кыргызстандын борбору кайсы шаар эле? Жооп бергилечи балдар. Туура айтасыңар. Бишкек шаары. Китебиңердин 88-бетин ачкыла. Дептерибизге бүгүнкү числону жазабыз. Буга айынын 8-и. Тема Кыргызстандын борбору. Сабагыбыздын максаты Бишкек жөнүндөгү ырды көркөм окуп, маанисин түшүнөбүз. Тема боюнча лексикаларды өздөштүрүп, ооз-эки кебибизде колдоно алабыз. Суроо берүүгө жана ага жооп берүүгө көнүгүп, байланыштуу кебибизди өстүрөбүз. Борбор шаарыбыз Бишкек менен сыймыктана алабыз. Жаңы сөздөрдөн борбор, имараттар, аталган, курулган деген сөздөр менен таанышабыз. Грамматикадан сынатылыш сөз түркүмдөрүнөн маалымат алабыз. Китебиңердеги 1-чи көнүгүүгө көңүл бургула. Анда ыр берилген. Анда эмесе ырды окуйбуз. Бишкек. Бак дарактуу, көрктүү. Өсөт, өнүгөт, өзгөрүлөт. Көргөндүн көз жоосун алат. Менин туулган жерим. Бишкек шаарынын кооздугуна, бак дарактардын шаарга көрк берип тургандыгы, улам жаңы имараттар курулуп, көз жоосун алгандыгы жөнүндө ырда берилген. Китебиңердеги 2-чи көнүгүүгө көңүл бурабыз балдар. Өзгөрүлөт деген сөздүн айтылышын жазгыла дейт. Өзгөрүлөт деген сөздүн айтылышы жазылышы бирдей эле. Башкача айтканда 9 тамга 9 тыбыш бар. Ушул эле көнүгүүдөгү сүрөттү карайбыз балдар. Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Бул кайсы имарат? Карагылачы, кана жооп беребиз. Туура айтасыңар. Бул филармония. Бул кимдин эстелиги? Филармониянын астындагы. Ооба, туура айтасыңар балдар. Бул Манас Баатырдын эстелиги. Ушул эле көнүгүүдөгү жаңы сөздөргө жана сөз айкаштарына көңүл бурабыз. Аны окуйбуз. Борбор деп аталган имараттар курулган, бак дарактуу, көрктүү, өнүгөт, өзгөрүлөт, көз жоосун алат. Ушул сөздөрдү эсибизге сактап калабыз. Кийинки 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Балдар өз алдыбызча жазабыз. Сүйлөмдөрдү толуктап жазып бүткөн болсоңор, анда текшеребиз. Бишкек бак дарактуу, көрктүү шаар. Анда эмесе 4-чү көнүгүүгө өтөбүз. 4-чү көнүгүүдө Роберт менен Сашанын диалогу. Роберт:
Саша, сен кайсы шаарда жашайсың? Саша, мен Бишкекте жашаймын. Роберт, Бишкек кандай шаар? Саша, Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. 5-нчи көнүгүнү болсо балдар, үй бүлөбүздү өз ара 4-нчү көнүгүгө карап диалог түзүп үйрөнөбүз. 6-нчы көнүгү текстти окуйбуз. Анда текстке көңүл буруп тургула. Бишкек шаары. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. Мурда Пишпек, Фрунзе деп аталган. Азыр Бишкекте көп кабаттуу имараттар, турак үйлөр курулган. Шаарда көптөгөн гүлзарлар, бакчалар, сейил бактар бар. Борборубузда опера жана балет театры, кыргыз жана орус драма театрлары, куурчак театры, филармония, цирк жана көптөгөн кинотеатрлар, музейлер бар. Балдар, биз силер менен Бишкек шаары жөнүндө маалымат алдык. Эми ушул тексттин ичинен сынатоош сөздөрдү издеп көрөлүчү. Сынатоош дегенибиз кандай деген суроого жооп берген сөздөр эле. Карайбыз канеке, издейличи. Бишкек кандай шаар? Көрктүү, бак дарактуу. Демек, кандай деген суроого жооп берген сөздөр бар экен, издеп таптык. Анда эмесе балдар, биз Бишкек шаарына саякатка чыгып көрөлүчү. Бул сүрөттөн балдар, мурдагы Бишкек шаарын, башкача айтканда, Пишпек шаарын көрүп турасыңар. Анын көрүнүшү. А бул болсо азыркы Бишкек шаары. Убакыттын өтүшү менен Бишкек шаарына бийик имараттар курулуп, кооз, жашыл, көрктүү шаарга айланды. А бул болсо опера жана балет театры. Мындан Кыргыз улуттук драма театрын көрүп турабыз. А бул сүрөттө куурчак театры. Анда балдар үчүн ар түрдүү спектакльдер көрсөтүлөт. А бул болсо Токтогул Сатылганов атындагы филармония. Анын астында Манас Баатырдын эстелиги турат. А бул болсо улуттук цирктин имараты. Бишкекте көптөгөн кинотеатрлар бар. Ошол кинотеатрлардын бири Ала Тоо кинотеатры. А бул болсо музей. Балдар, 7-нчи көнүгүгө өтөбүз. 7-нчи көнүгүдө 6-нчы көнүгү боюнча суроолор берилген экен. Ушул суроолорго жооп беребиз. Бишкек шаары кайсы республиканын борбору? Канеке, ким жооп берет экен? Азаматсыңар. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Мурда шаар кандай деп аталган? Ооба балдар, мурда Пишпек, Фрунзе деп аталган. Азыр шаарда эмнелер курулган? Азаматсыңар балдар. Азыр Бишкекте көп кабаттуу имараттар, турак үйлөр курулган. Шаарда кандай театрлар бар? Ким жооп берет? Ооба, туура айтасыңар. Шаарда кыргыз жана орус драм театры, опера жана балет
театры, Куурчак театры бар. Балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөндүк? Кыргызстандын борбору Бишкек шаары экенин билдик. Сүйлөмдөрдү толуктап жазганды үйрөндүк. Диалог түзгөнгө үйрөндүк. Жаңы сөздөр менен таанышып, алардын маанилерин түшүндүк. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 89-бетиндеги 7-көнүгүнүн 1 жана 3 суроосуна жооп жазасыңар. Бишкек шаары деген текстти көркөм окуйсуңар. Мен силерден үй тапшырмаларын күтөм. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.